Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектеби аткарган Жаңгазиева Борол, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан жолугушуп, бүгүнкү сабакты өтүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүнкү сабактын темасы акыл кара чач жомогу. Урматтуу окуучулар, биз бул убакка чейин силер менен жомоктор жөнүндө маалымат алдык, анан алтын куш жомогун өттүк. Бүгүн акыл кара чач жомогу. Бүгүнкү сабактын максаты акыл кара чач жомогунун мазмуну менен таанышасыңар. Айрым сөздөрдүн маанилерин чечмелеп, сөз байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Аралыктан билим алып, бири-бирибиз менен ой бөлүшөбүз. Биздин бүгүнкү жомогубуз акыл кара чач жомогу. Анда балдар, акыл дегенди кандай түшүнөсүңөр? Силер муну ойлонуп тургула. Мен азыр жомокту айтып берем. Ал эми жомок бүткөндөн кийин ошол жомоктун негизинде силер акыл дегенди кандай түшүнгөнүңөр жөнүндө ой жүгүртөсүңөр деп ишенем. Илгери өткөн заманда Карахан деген хан болуптур. Бир күнү хан өзүнө караштуу элдердин ичинен акылдуу аял тандап, ар кимдин акылын сынамакка суроолорду берет. Кезек Кара чач деген кыздын атасына жетип, аны ордосуна чакырат. Ал эми Кара чач атасын жиберип жатып ага: "Ата, хан оңой суроо берсе жооп бериңиз. Эгер кыйын суроо бере турган болсо, 3 күнгө чейин уруксат бериңиз деп айтып, кайра үйгө келиңиз" дейт. Чал хан ордосуна барат. Хан аны чакыртып алып: "Менин мурда 9 аялым бар эле. Бирок бир да балалуу болгон жокмун. Эми айтаарым, Кара чач кызыңды мага аялдыкка бергиниң. Мен эрке токол кылып алайын. Өзүңө көп дүйнө берем. Сен жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиң" деп айтат. Мына ошондо баягы Кара чачтын атасы: "Сага кызымды токолдукка бергенче, сенден көп дүйнө алганча мен эптеп өзүмдүн күндөлүк эмгегим менен балык кармап оокат кылганым артык эмеспи" дейт. Чалдын бул сөзүнө ачуусу келип, хан чалды даргага тарткыла деп желдеттерине буйрук берет. Ошондо чал коркуп кетет дагы, баягы кызынын айтканын эсине түшүрүп, 3 күнгө уруксат сурап үйүнө кайтат. Чалды 3 күнгө бошотуп жатып хан: "3 күнгө чейин сөзүмдү орундатпасаң, баары бир курулгандар ушул калыбында турат. Тирүү кутуламын деп ойлобогуң" дейт. Чал корккон боюнча сандал үйүнө келет, тескери жатып алып ыйлай берет. Ал эми Кара чач болсо: ата, эмнеге ыйлайсыз? 1000 күнкү караңгылыктан бир күнкү жарыкчылык деген артык. Ата, ханга кайра барыңыз. Сиз калың сураңыз. Калыңга мал сураңыз, ошондо кызымды беремин деңиз" дейт. Ал эми ал калыңдын жайы мындай: биринчи кээктин 10 улагын, 20 түлкү, 30 карышкыр, 40 арстан, 50 ат, 60 чидер, 70 аркан, 80 каны жок кургаган жүрөк бериңиз деп айтсаңыз. Эгер ушул калыңды берсеңер, мен силерге кызыңарды берем деп айттыңыз деп атасына сөз үйрөтүп жиберет. Баягы Кара чачтын атасы хандын алдына барып, калыңдын жайын айткандан кийин хан сураган малдын баарын таап берем деп үйүнө кайтарат. Хан өзүнүн вазирлерин, карыя кеңешчилерин, билимдүү көсөмдөрүн жыйнап алып, алиги чалдын айткандарын кандай кылабыз деп акылдашат. Ошондо отургандардын ичинен бир карыя: "Түлкү карышкырды кармоо оңой, арстанды кармаш кыйын" деп айтат. Муну айткан Кара чач кыздын өзү арстанды кармоону билет, кызды алдырып сурайлы
деп сунушун айтат. Хан макул болот да Кара Чачка киши жиберип Кара Чачты алдырат. Кыз келгенден кийин хан жырткыч айбандарын сага ата энеңе эмне кириги бар? Андан көрө алтын күмүш алып ата энеңе берсең, ичип жеп, жыргап жата бербейби дейт. Кыз көпкө унчукпай отуруп анан бир кезде, аталар, агалар, мен жырткыч айбандарды сураган эмесмин. Урматтуу ханым, менин башыма боштондук берсин деп боштондук сурагам. Бул мен айттырган калың мал эмес. Ал табышмак. Калың үчүн 10 улак берсин дегеним, менин жашым 10до. Улактай ойногон кыз кесим. 20 түлкү берсин дегеним, киши 20га чыкканда түлкүдөй улактабайбы дегеним. 30 карышкыр дегеним, адам 30га чыкканда карышкырдай жулунбайбы. 40 арыстан дегеним, 40ка чыкканда адам арыстандай күчкө келбейби. 50 ат берсин дегеним, 50дө адам ат болбойбу. 60 чидер дегеним, 60тагы адамдын бутуна чидер түшүп, өзүнчө басып кете албайт дегеним. 70 аркан берсин дегеним, адам 70ке чыкканда аркандалбайбы. 80 каны жок жүрөк бер дегеним, 80ге чыкканда адам каны жок жүрөктөй кургабайбы. Кайгысы жок картаң молдого нике кыйдырсын дегеним, картаң адамдардын ичинен кайгы капасы жок бир да адам болбойт. Ошондуктан менин никемди кыйдыра албай, мага уруксат бербейби деген менин ханга карата айткан табышмактуу суроом болчу дейт. Ошентип баягы жердеги отургандар, аксакалдар, акылман кеңешчилердин баардыгы кыздын акылына тан беришет дагы. Ошондо отургандардын ичинен бир аксакал адам: балам, Кара Чач кызым, бактың ачылсын, жолуң болсун деп хандын уруксаты жок эле кызга бата берип жиберет. Отургандар жалпы эле батаны тилешет, кызга каалоо тилектерин айтышат. Хан айласыздан аксакалдардын сөзүн кубаттап, көпчүлүктөн чыга албай, кызга боштондук берет экен. Мына ошондон кийин өзүнүн акылдуулугу менен хандан боштондукка чыккан Кара Чач кыздын аты эл оосунда алигиче сөз болуп жүрүп, мына биздин убакка чейин жетип, биз жомок кылып окуп жатабыз. Урматтуу окуучулар, мен жана силерге жомокту баштаардан мурун акыл деген эмне, аны кандай түшүнөсүңөр? Мына ошол жөнүндө ойлонгула дегем. Мен ойлоп жатам, силер аны ойлондуңар. Эми акыл деген эмне? Балдар, акыл бул эң кубаттуу дүйнөнүн бири. Адамдын дүйнө таанымында эбегейсиз зор кубаттуу алкак, өтө сырдуу жана таасирдүү. Акыл бул керемет дүйнө. Адамдын акылына эч нерсени алмаштырууга болбойт. Мисалы үчүн, адамдын байлыгын ууру келсе, уурдап кетиши мүмкүн. Ал эми адамдын акылын эч кандай уурдай албайт. Бул эбегейсиз зор дүйнө. Эгер адам акылдан тайса, анда кандайдыр бир чоң трагедияга айланат анын жашоосу. Эми балдар, биз жомокту окуп отуруп, же болбосо силер угуп отуруп, кандайдыр бир бизге бейтааныш сөздөрдү учураттык. Же болбосо мурун угуп жүрсөк дагы, ошонун маанисин туура так аңдап түшүнө албаган сөздөрдү учураттык. Мына ошол сөздөрдүн маанисин чечмелейли. Хан, ордо, желдет, чидер, токол. Эми хан деген сөз бул кээ бир түрк элдеринде бийлөөчү укукка ээ болгон адам. Ордо хан турган жай, хандын сарайы, үйү. Желдет хандын эмирлердин буйругу боюнча өлүм жазасын же башка өкүмүн ишке ашыруучу кызматкер. Чидер атты тушоочу, жаптык
башкача айтканда кишен, токол, байбичеден кийинки бүлөгө кошулган адам. Балдар, бул сөздүктөрдү кыргыз адабияты тетрадыңарга жазып аласыңар. Андан кийин үй тапшырмасы. Үй тапшырмасы суроолор боюнча иштейсиңер. Мен төмөндө берилген суроолорго жооп бересиңер. Хан эмне үчүн акылдуу аял издеди? Карача чачтын акылдуулугун кандайча байкадыңар? Жомоктон кыргыз элинин турмушуна байланыштуу кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңар? Мына эмкиде үй тапшырмасын суроодо ушул суроолордун тегерегинде бири бирибиз менен аңгемелешебиз. Андан кийин тетрадыңарга кыскача кара чач деген сөзгө сынквейн түзөсүңөр. Урматтуу окуучулар, анда эмесе эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.